Assalamu alaikum mekендештер. Машалла, biz hazır Manas şahrındayız. Manas şahrında Barpı'da bir ecenin fermasına, korosuna gelip kaldık туғандар. Бұл жерде жақшылап байқап қарап көріңіздер. Бұл жерде мынау кетіп жатқан қойды көрдіңіздер. Машалла. Өте семіз қойлар екен да. Бұл жерде еже айтады, бұлар екінші класстағы арашан қойлар дейді. Туғандар, мына егерде кимде-ким жақсы қой болса, баға тілем, ушул арашанды эми баштап атат элем дегендер болсо, мына дал ушул койлорду алып туруп, жакшы бир кочкор коюп туруп, жакшы төлөп алсаңыздар, мына арашанды баштасаңыздар болот да туугандар. Мына бурый цветти, мына арашанды карагыла. Кулактын жатыштарын, булардын мен азыр баарын тегеренип карап көрдүм да. Куйругу салпынчак ылдый түшүп калгандары жок экен. Куйруктары мына көрүп атасыздар. Баардыгыныкы тике, куйруктары разрез менен, баардыгы мына светлый болгон койлор экен да. Эң кызыгы булардын баардыгы боз экен. Үчөөсү козусу менен экен. Азыр козуну да көрсөтөбүз. Бул жак тостурасыздар. Козу мына чыккын мына. Азыр сиздерге азыр жакындатып тартып көрсөтөбүз. Мына козу мага жакты да, машалла. Мына кулактын чоңдугун карасаңар, мына жатыштары. Мына козунун. Мына козу үчүн дагы алып койсо болот да, мына койлордучу. Ушундайдан дагы эки козу бар туугандар, азыр көрсөтөбүз. Мына азыр мына оонун көрдүңөрбү, светлый болгон. Ичкери жакта азыр чөптүн ичинде ойноп атышат. Мына ушул эки козу экен. Бул жерде 3 козу, 1 кой, 10 кой туугандар, общий. Эми эжеке айтып атат, булардын дүң сатан дейт. Тандамайга жок дейт. Эгерде реальный клиент болсо, келип көрүп алышсын дейт. Бул жерде мындай пачки, мындай начар койлор жок дейт менде. Менде жалаң мына өзүңөр көрүп тургандай эле, действительно булар буттары жоон, бойлуу келген койлор экен туугандар. Бул жерде арык торук койлор жок туугандар. Козу баккандары деле семиз. Андыктан шашылыңыздар. Азыр биз номерди калтырабыз. Номерди айтып коесуз таксы. 504 менен 23 56 18 деген номерге кайрыла бересиздер туугандар. Азыр биз ушу койлорду мол жака көрсөтүп дагы туруктуу айдап көрсөтүп беребиз. Мына көрүңүздөрбү? Машалла. Охо. Мына көрүңүздөр. Мына коз чыкты, мына көрүңүздөрбү? Козлар баары кызыл. Бул эже айтып атат, кочкорлорду мен жөнөкөй кочкор кошкон жокмун дейт буларга. Атактуу, длиннасы бар кочкорду койгонбуз дейт. Мына көрдүңүздөрбү? Койлор бул жерде О, машалла. Туугандар, ушул эле эженин коросунда мындай элита козулар бар экен да, машалла. Машалла деп коюңуздар, мындай селекцияны даже эркек кишилер дагы кылышы өтө кыйын да. Муну козу элита экен, кулагы 22 экен. Куйрук до конца разрез туугандар. Ачык куйруктан экен. О, карашты көрдүңөрбү, машалла. Бунун карашы дагы өзгөчө да. Мына наркы ак афган экен, а? Атасы арашан, энеси афган экен да, мына өтө сулуу экен. Бул кулакты дагы бериптир, машалла. Бирок булар сатылбайт, а? Басы келсе сата бересизби? Ошо кулагы узун 22 чыккан кулагы. Светлый койдун сатың эже десе канчага берип ийесиң? 500 болсо берип ийесиз. Сомго. Машалла. Бирок ошол багасы тош эле экен да, мына караңыздар, мына жакындатып көрсөтсөм. 4 ай бойлуу эле козу. Кулагы 22. Бою деле өтө бийик экен, мына караңыздар. Кулагы жалбырак кулак экен өзү дагы. Линия бар. Линия бар, а? Матка 80 жак. Эне тараптан 80 жак, ата тараптан фокус экен. Туугандар, мынча айтканда двойной линия. Эне тарабынан дагы линия бар. И ата тарабынан дагы. Андыктан байкап көрүңүздөр, ошо үчөөнү канчадан берип ийесем, андан сырттары мына 3 козу. Келсе сүйлөшүп келише берет. 1 афган, 2 арашан бар экен. 2 афган. 2 афган, 1 арашан кечиресиздер. Анда тынч болуңуздар туугандар.
ушундай асыл тукум койлорду багып акчаны кылыңыздар туугандар. Эми койду багат, анан сатам деп кылат да негизичи. Мына ушундай короодо жакшы кой болсо, булардын өзүнчө бир кайф да, бул чөп жегени, жем жегени көрүпчү.